бүгүнкү күндө көпчүлүк карылар же көпчүлүк адамдар кыска аяттарды бат жаттап алышат. Мисалы Наба сүрөсү бисмиллахир рахманир рахим амма ятасаалун анин набаил азим. Ушул аяттар жатташ өтө жеңил адамга. Качан узун аяттарга келгенде адам өзүн таштап коет. Жаттай албайт экен, аяттар узун экен, же ушундай бир кандай бир себептер өзүнө чыгарат. Бүгүн биз ошол узун аяттарды жаттоодо бир канча методдорду айтып өтөбүз, жеңил методдорду, жаттоонун жеңил методдорун. Сиз эгерде ушул сабакка жакшыраак көңүл бурсаңыз, эмне үчүн оор аятта жатташ кыйын деген суроого сиз өтө жеңил жооп ала аласыз. Эң биринчиси, узун аяттарды жаттоодо биз кыска аяттар мисалы бөлүнгөн да, амма ятасаалун анин набаил азим ушинтип бөлүнгөн. Узун аяттарды дагы биз ошентип бөлүктөргө бөлүп алсак өтө жеңил болот. Мисалы, иннеллазина кафару Бакара сүрөсүнүн 2-бетинде, Бакара сүрөсү 1-бети бүттү, 2-бетинде мисалы иннеллазина кафару саваун алейхим бети. Ушул бетти кантип биз жеңил жаттайбыз? Узун аяттар бар албетте арасында. Кеминде бардыгы бир катардан турат. Жана аяттар бөлүнгөндө эле, бир аят, экинчи аят деп. Буларды дагы ушинтип бөлүк-бөлүк кылып жаттап алсаңыз, сизге жеңил болот. Мисалы, алгач биринчи аятты 2 бөлүп жаттап алабыз. Иннеллазина кафару саваун алейхим анзартахум ам лам тунзирхум ла юъминун. Мурдагы сабактарда айтып өткөндөй эле 3-3 ыкмасын колдонуп жаттабыз. Ошол аятты 2 бөлүп жаттасаңыз да болот. Ар бир бөлүктү 2ден кайталайбыз, андан кийин иннеллазина кафару саваун алейхим иннеллазина кафару саваун алейхим иннеллазина кафару саваун алейхим. Кийинки бөлүктү да 3 жолу кайталайбыз. Анзартахум ам лам тунзирхум ла юъминун. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Эми ушул аяттын өзүн 2 бөлүктү чоң кайталайбыз. Innellezina kafaru sawa'un alayhim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Innellezina kafaru sawa'un alayhim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Innellezina kafaru sawa'un alayhim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Демек, мына узун аятты жанагы кыска аяттар жаттагандай эле 3-3 ыкмасы менен жаттап алдык. Аятка жараша кээ бир жерлерде мисалы аятты 3 бөлүккө бөлсөк болот, 4 бөлүккө, 5 бөлүккө, бардыгында окшош эле 3 жолдон ар бирин кайталап чыгасыз. Андан кийин баарын чогуу 3 жолу кайталайсыз. Демек, жеңил экен. Ушинтип беттеги ар бир аятты жаттап чыккандан кийин, мисалы, ушул бетти жаттап жаткан кезде алгач 5 катарын жаттайбыз. 5 катарын. Жана айтып өткөндөй эле, биринчи аят жаттап өткөндөн кийин 30 жолу кайталайбыз. 33 ыкмасы менен бетондоп бекемдеп алабыз. Андан кийинки аят жаттап жаткандан кийин 3-3 ыкмасын колдонобуз. Андан кийин 33 ыкмасын колдонобуз, бекемдеп алабыз. Андан кийин кийинки аятты ушинтип алгач 5 катарды ушинтип жаттап алабыз. 5 катарды 33 жолу дагы кайталайбыз чогуу. Демек 99 жол болдубу? Эми кийинки 5 катарга өтөбүз. Демек, жеңил экен. Узун аяттарды дагы жаттап жаткан кезде дагы кыска аяттар жаттагандай эле бөлүк-бөлүк кылып жаттап алсаңыз жеңил болот. Албетте, бөлүк-бөлүк кылган учурда убакытка жараша, маанисине жараша бөлүш керек. Анан көрүнгөн жерде эле бөлө берген тура эмес. Мисалы, Шейх Махмуд Халил аль-Хусай рахматуллаху алейхинин 30 паран жаздырган үнү бар. 30 паран жаздырып чыккан. Ошол Мусхаф Мужаввад деп коет. Мусхаф Мужаввад лиш-Шейх аль-Хусай деп жазсаңыз чыгат. Ошол ар бир атайын жеңил болуш үчүн узун аяттарды кыска-кыска кылып бөлүп окуп чыккан. Кайсы жерде токтош тура болсо токтоп, ошол жерлерде бөлүп окуп чыккан. Ошону угуп, өзүңүзгө белгилеп алсаңыз жакшы болот. Мисалы, вакыфка В деп белгилеп алсаңыз, ар бир ушинтип вакыфтарга В деп белгилеп алсаңыз, ошол жерге токтоп, ошол как аят сыяктуу бөлүнүп турат да. Ошондо демек, ошондо сизге жатташ дагы, кийин аны кайталаш дагы өтө жеңил болот. Себеби биз араб тилин, мисалы, кээ бир карылар жаттап жаткан кезде түшүнбөгөндүктөн тура эмес бир жерден токтоп алса, анан маанисине ката кетип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошол карылардын окуганын угуп туруп, тура токтоп, тура кайра ошол кайсы жерден алыш керек, кайсы жерден улап оксо болот, кайсы жерден улап оксо болбойт, ошого да көңүл бурсак өтө жакшы болот.
Демек бүгүн биз кыска аяттарды жаттоону жана узун аятта кантип жатташ керек аны дагы айтып өттүк. Эгер сиздерде дагы кандай бир ыкмалар болсо, кандай бир методдор болсо, анда комментарий калтырыңыздар. Иншалла ал жөнүндө дагы талкуулайбыз. Аллах таала баарыбызга Кур'ани Каримди жаттоону жеңил кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.